Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун өз ыктыяры менен кызматтан кеткени, бирөөсү $72.000 бааланган Кытайдын автобусу дем алыш күндөрү социалдык тармактарда талкууга алынды. Саламатсыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсү. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Дем алыш күндөрү транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун өз ыктыяры менен кызматтан кеткенин социалдык тармак адаттагыдай талкууга алды. Буга анын орун басары Азимкан Жусубалиевдин $50.000 пара алып жаткан жеринен кармалганы себеп болгон. Бул арада айрым социалдык тармактын колдонуучусу торпоктун күлүгү аштоого чейин эми бул кызмат орун кимге буйруйт болду экен деген суроосун узаткан. Журналист Эламан Карымшаков ошентип чуу менен элден жеме угуп 3-чү министр кетти. Кийинки сериясын күтөбүз. Карвалол элчи пара. Журналист Токтосун Шамбетов кол көтөрүп коесуң да кылгылыкты кылып коюп дейт Жээнбеков. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева акыры транспорт министри кызматынан кетүүгө арызын жазыптыр. Биз ал коррупция боюнча жогорку кеңеште канча жолу айтканыбыз менен реакция 0 болчу. Коомчулук моюнубузга алышыбыз керек. Бизде президенттик башкаруу. Өткөн жумада коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловду иштен четтетип турууну өкмөт башчыга тапшырган. Мына эми Калиловдун $5.000 пара алат деген, мына дүйнөгө шеременде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Калилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туруп туртурмакмын мен. Ушу тергөөбү чыгып кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөбү чыкты мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Урматтуу премьер-министр. Талкуу болуп атат. $500.000 деген не деген нерсе бул? Баардыгын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баардыгын тең. Убактылуу четтеп тургула министрде, урматтуу премьер-министр. Отурат алып келип коопсуз кеңеште отурат бул жерде. Не деген шеремендешилик? Эске сала кетсек, буга чейин Кыргызстандын Кореядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Кылычбек Султановдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен болгон чырдан соң экөөтүн кызматынан бошотулган. Ал эми эмгек жана социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зуракан Хаденова Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызы чуу чыгарган видеосу социалдык тармакта талкууга алынып, андан соң кызматынан кеткен. Бул арада айрым социалдык тармактын колдонуучусу транспорт жана жолдор министрлигине ким бараарына сар эсеп салып жиберишкен. Журналист Канышай Мамыркулова Абдыкерим Бекилдиев Атпашинскийге айтып койгулачы, дүйшөмбү күнү саат 9-да транспорт министрлигине ишке чыга берсин. Тендердин жыйынтыгы менен утуп алган Кытай компаниясы бирөөсү $72.000 бааланган автобустарды алып келерин Бишкек шаардык мэриясы кабарлады. Анда газ менен жүрүүчү 60 автобус келери айтылган. Болгону бардык келишимдерге кол коюлгандан кийин 90 күндүн ичинде автобустар борборубузга келип каттамга чыга баштайт экен. Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова Турциянын МБС автобус чыгаруучу заводунун өкүлдөрү менен жолугушуу болду. Алардын автобустарына 70-100-150 киши батат. Тетиктери бири-бирине жарай берет. Сапаты боюнча Германиянын автобустарынан кем калышпайт. Баасы Германиянын автобустарынын баасынан бир топ арзан. 10-15 жылда эксплуатациялоого болоорун билдиришти. Эң негизгиси автобустардын бартерге берүүгө даяр экенин билдиришти. Жылдык пайызы жок. Кыскасы Кыргызстанда эмне өндүрүп чыкса, мейли фасольбу, жүгөрү, жаңгак, мейиз, алтын, күмүш, сурмабы ордуна жогорку сапаттагы автобустарга алмаштырууга даяр экен. Менин оюмча Кыргызстандагы коомдук транспортко муктаждыкты ушул жол менен чечсе, элдин да айыл чарба продукция товарларын сатууга шарт түзүлүп калмак. Кытайдын $70.000 автобустары 2 жылда бузулуп калышына менин көзүм жетип турат. Жолугушууга Бишкек шаарынын мэри Суракматов чакырылып, бирок өзү катыша албай кызматкерин жиберген болчу. Анын берген маалыматы боюнча тендердин жыйынтыгы чыга элек болчу. Мэрдин өкүлү жолугушуудагы бүт маалыматты жеткизип барган болуш керек. Ал эми Twitter колдонуучусу Айгүл Адилова шаардык кара түтүн каптап жатканда өкмөт $5 миллион меш сатып алып жатканын жазган. Ал ортодо өкмөт атайын программа менен жакыр жашаган үй бүлөлөргө 14 000 меш тараткан жатышат. Ага өкмөт грант катары $5 миллион эл аралык уюмдардан
акчалабыз деп турат. Анан биздин максатыбыз ушу үй бүлөлөрдө өзүнүн печкаларын алмаштырып, ушу энергия эффективдүү кубаттуу печкалар коюп. En el barco ese del petróleo. Кырдаалдан пайдаланып журналист Жакшылык Бердибек уулу. Болду эми жетишет. Жекебаевди чыгаргыла, шайлоону өткөрдүңөр, каалашыңарча бийлик бекемделди. Эми саясий аренаны кызганып атасыңарбы? Кылмышкер Маевскийде бир квитанция болсо унчукпайт элек. Же орусиялык ишкердин сөзү улукпу силерге. Атамбаевден эч айырмаңар болбой калат. Али Данибек жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго тарых парактарын эске салса, таласта көтөрүлгөн элдин демин басуу үчүн эски бийлик Дастан Жумабековду спикер кылды эле. Чындыгында ал Бабановдун арты менен жогорку кеңешке төрага болгонун элдин бардыгы билет. Эми кече Өмүрбек Токтогуловичтин маселесин ЖКда карабайбыз дегенде тактикалык ход кылып күн тартибине киргизбей карат.